Bir gün ötpөй андан соң 9 февральда Клуб Медиа порталынын имаратынын алдында тынчтык акция уюштурушкан. Ошол бейөкмөт уюмдардын аткарган бүгүнкү күндөгү коомго тийип аткан таасири боюнча атайын митинг уюштурушуп, пресс-конференция беришти. Ошонун натыйжасында алар мага да кайрылышты, жогорку кеңешке да кайрылышты. Атайын мен ошол жогорку кеңеште депутаттарга, төрагага жеткирип кою боюнча сурангандыгы үчүн официалдуу түрдө мен кайрылдым. Иштеген жумуштардын багыты кайсы бир иштеген жумуштардын багыты кайсы бир багытта болгон болсун, аларды башка жол менен караш керек. Анан бүтүндөй эле бейөкмөт уюмдардын баарын силер силер андайсыңар деп койбой, менимче жакшы эмес. Көптөгөн Biz barыбыз кыргызстандыкпыз, ошол Кыргызстанды көтөрчүбүз. Кээ бир ошо сырттан каржыланган нерсеге ошол мында бир калыс болуп, өлкөнүн кызыкчылыгын ойлоп койгула деп ошондой ызычуу болуп атат. Аны сөз эркиндиги деп атат. Сөз эркиндигине басым жасоо эмес бул. Сөз эркиндигине каршы келген дүйнөлүк немеде 3 норма бар.